Сузакта канжыгалыктарды 16 жыл күттүргөн мектеби бүгүн салтанаттуу ачылды. Аны менен кошо спорт залы да пайдаланууга берилди. Мектептин курулушу 2005 жылы башталган, бирок иш жүрбөй ушул күнгө чейин созулган. Аталган айыл тоо борунан орун алып, райондун эң алыскы аймагы саналат. Жаңы курулган окуу корпусу 150 орунга ылайыкташкан. Ушул тапта 120дай окуучу билим алууда. Кайрадан титулга киргизилип, ошол мезгилде 32 миллион каралып, документтештирилип бекитилген. Азыр учурда мектебибиз типовой болуп, бардык шарттар менен түзүлүп бүттү. Окуучулар үчүн дагы, бул жерде иштеген мугалимдер үчүн да толук шарт бар деп айтсам болот мүмкүндү. Бир гана нерсе иштеш керек, аракет кылыш керек. Ушул гана нерсе калды. Калган барлык чечилди. Канжыга айылы район борборунан 105 чакырым алыстыкта. Окуучулар буга чейин авариялык типтеги мектепте окуп келишкен. Шарты катаал аймакта уюлдук байланыш да жакшы эмес. Андыктан мектепке компьютер да жетпеген. Бүгүнкү саамалыкта атайын техникалар да келди. Эми окуучулар үчүн компьютердик бөлмөлөр да ачылды. Биз Курманбек айыл өкмөтүнүн 8 кожолугубуз бар. Эң толуу аймактардын бирибиз, айыл өкмөтүбүз. Канжыга айылы деп коет бул жерде. Биздин Курманбек айыл өкмөтүбүздүн эң акыркы айылдарынын бири. Ушул жерде көп жылдан бери ушу билим берүү жаатында мектебибиз эскилиги жетип, ремонтко муктаж болуп калган учурда ушу мамлекетибиздин колдоосу менен ушундай жаңы имаратта болуп отурабыз. Жаңы имаратыбыздын бүтүш аземине өзүңүздөр да күбө болуп атасыздар. Бизге бул жерде 180 окуучубуз бар эле. Аз мынтип жаңы имарат менен камсыз болуп, аябай кубанычыбыз чексиз. Кыш мезгили 6 айга созулган бул айылда социалдык мекемелер жетишсиз. Мында бала бакчага да муктаждык болгондуктан тийиштүүлөр учурда документтерин даярдап жатканын айтышат. Андан сырткары айылдын жол маселеси да элет-элин ойлондурат. Анткени айдоочулар үчүн бир топ кооптуу. Сузак районунда жалпы 106 мектеп болсо, анын 11-и авариялык абалда. Жаңы окуу жылы башталгандан бери жалпы 3 мектеп пайдаланууга берилди. Ошентсе да 300 миңден ашуун калкы бар райондо мектеп жетишсиздиги курч. Ушул таптада 3 мектептин курулушу токтоп калган. Быйылкы окуу жылы мына башталгандан бери Багаш айыл өкмөтүнүн Абдыкайым мектеби бүтүп ишке пайдаланууга берилди. Кечээ күнү 5-октябрь күнү Барп айыл өкмөтүндө Комсомол мектеби пайдаланууга берди. Мына бүгүн Курманбек айыл өкмөтүндө Ташмат мектебибиз пайдаланууга берилди. Бул деген мамлекетибиздин өнүгүүнүсү, окуучулар болгон шарттын түзүлгөндүгү, мугалимдерге түзүлгөн шарт деп эсептейбиз. Биз ушундай жакшы жаркыраган мектептерден окуучулардын билим сапатын көтөрүп, ошол менен катар эле мугалимдердин мындай окууга болгон кызыгуусун арттыра дейбиз. Белгилей кетсек, өткөн айда Жалал Абад облусунда 475 мектепте жаңы окуу жылы башталган. Аларда 250 миңден ашуун окуучу билим алат. Ал эми 42 мектеп авариялык абалда экени айтылат. Жыл аягына чейин дагы 2 мектеп ачылары күтүлүүдө. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.